Лейлек районундагы жол инфраструктурасын жакшыртуу иштери уланууда. Номер 13 жол эксплуатациялоо ишканасы тарабынан Разаков Кордой Кекире унаа жолунда 1 км 700 метр кеңейтүү жана даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда жол жээгиндеги ашыкча топурактар сүрдүрүлүп, жолдун туурасын кеңейтилүүдө. Бул иштер жаңы асфальт төшөөгө негиз даярдоо максатын көздөйт. Белгилей кетсек, жүргүзүлүп жаткан иштер жол кыймылын коопсуздугун жогорулатууга жана айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган. Иштер белгиленген планга ылайык улантылууда. Бизге катталып, лайк басууну унутпаңыз.